Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Ош мамлекеттик университетинин номер 2 дене тарбия кафедрасы өзүнүн видео сабактарын баштайт. Биздин окуу методикалык комплекстин программабыздын негизинде бүгүнкү темабыздагы жеңил атлетиканы үйрөтүү, жеңил атлетикадагы атайын көнүгүүлөр, жалпы дене тарбиялык даярдык үй шартында бүгүнкү сабагыбызды кафедранын окутуучусу Сариева Матлюда Акимовна өтөт. Негизинен бүгүнкү сабагыбыз биздин көптөгөн студенттерибиздин суроолору боюнча бүгүнкү атайын көнүгүүлөр, жалпы дене тарбиялык даярдыкты күчөтүүгө арналган көнүгүүлөр биздин кыз балдарга, кыз студенттерге карата арналып өтүлөт. Мына биздин номер 2 дене тарбия кафедрасынын окутуучу профессорлор жамааты жалпысынан разминканы башташты. Жалпы дене тарбиялык көнүгүүлөргө чейин бир аз денени кызытуу үчүн акырындык менен чуркап, андан кийин жалпы дене тарбиялык даярдыкты күчөтүүчү атайын көнүгүүлөргө өтөбүз. Мына эжекебиз буттун учунда бастырып, осанканы түздөп, бул упражнениянан, бул ходьбаны жасап атканда тизелерди бүкпөстөн, башты жерге салбастан, денени түз кармап, осанкабызды түздөп жасаганыбыз жакшы болот. Мына согончогубуз менен басып атабыз, согончогубуз менен. Ушул эле көнүгүүдө согончогубуз менен басканда денебизди түз кармайбыз, башыбызды көтөрүп, тизе муундарыбызды бүкпөстөн жасайбыз. Азаматсыздар. Жарым отуруп, ушул эле көнүгүүнү жасап жатканда денебизди түз кармайбыз, башыбызды көтөрөбүз. Жарым отурган абалда басабыз. Мына кийинки көнүгүүбүз отурган абалда, толук отурган абалда, в полном приседе, орусча гусиный шаг дейт. Ушинтип денебизди, буттарыбызды, тулку боюбузду маштырабыз, жибитебиз. Азаматсыздар, мына жаш өзгөчөлөрүнө карабай, агайлар аракет кылып, эжекелер аракет кылып жасап жатышат. Könügünün aslığa жасайбыз ушул упражнение 10 жолу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, yeni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yem arka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Mına ejekebиz азыр биздин бел муундарыбызды жибитүүчү көнүгүүлөрдү берип жатат. 4 жолу белибизди оң жакка, 4 жолу сол жакка жасайбыз. Тизелерибизди бүкпөйбүз. Мына кийинки көнүгүүбүз, мына ийилүүчү, ийилчектигибизди күчөтүүчү көнүгүүлөрдү берип жатат. Мына тизе муундарыбызды бүкпөйбүз, при этом колубузду оң бутубузга, сол бутубузга жана ортого полго тийгизебиз. Мына буттарыбызды секирүүчү көнүгүүнү берип жатат. Мына бул көнүгүү биздин маанайыбызды көтөрөт. Мына шуну менен биздин разминкабыз бүттү. Урматтуу студенттер, мына биз айтып өткөндөй, бул көнүгүүлөрүбүз пресс үчүн азыр Атлюба эжеке менен Адалат эжеке сиздерге прессти кантип жасашты көргөзөт. Баштай бериңиздер. 1 2 3 4 5 ушул көнүгүүлөрдү 10 жолудан 3 подход өзүңүздүн күчүңүздөргө жараша үй шартына жасасаңыздар болот. Мына кийинки көнүгүүбүз, мына биздин эжекелер көргөзүп жатат. Ушул биздин прессибизди күчөтүүчү көнүгүүлөр оң капталыбызга, сол капталыбызга атып, оң бутубузду көтөрүп 10 жолудан 20 жолго чейин канчалык сиздерге өзүңүздөрдүн дене тарбиялык даярдыгыңыздарга жараша жасасаңыздар болот. Ушул эле көнүгүү, ушул оң капталыбызга жатып, сол бутубузду көтөрүп жасап атабыз. Тизелерибизди бүкпөй, денебизди түз кармап, дем алуубузду дагы бирдей контролдоп. Мына кийинки көнүгүүбүз велосипед деп аталат. Ушул көнүгүүнү жасап дагы прессибизди күчөтсөк болот. Эскертип кетем, бул упражнениялардын көпчүлүгү биздин кыз балдарга, студенттерибизге карата арналып жасалып жатат. Урматтуу студенттер, эми экинчи бөлүгүбүздө биз балдарга жана кыздарга аралаш жасай турган көнүгүүлөрдү беребиз. Планканын кандай жасаш керек, кандай тартипте жасаш керек деген биздин агайлар көргөзүп жатат. Биринчи поза, биринчи акыбалыбыз, авал ушундай колдорубузга таянып турабыз, дене мүчөбүздү түз кармайбыз, белдерибиз ийилбеш керек, тизелерибиз ийилбеш керек. Азыр Тажыбек агай менен Эрлан ага көргөзүп жатат. Ушул акыбалда 30 секунд кармап туруш керек. Эң жок дегенде 30 секунд, дене тарбиялык даярдыкка жараша 1 минутага чейин жасап андайын алмаштырсак болот. Кийинки авал, ушул эле авал планканы биз чыканактарыбызга таянып жасайбыз. Денебиз түз болот. Бул жерде эң айтып кое турган нерсе, ичибиздин прессибизди катуу кармашыбыз керек. Катуу кармап жасашыбыз керек. Ушул эле планканы жасап аткан кийинки абалыбыз, үчүнчү абалыбыз, оң бутубузду көтөрүп жасайбыз. Денелерибизди түз кармайбыз. Төртүнчү абалыбыз, сол бутубузду көтөрүп жасайбыз. 30 секундтан 1 минутага чейин. Кийинки абалыбыз, оң капталыбыз менен турабыз, чыканактарыбызга таянабыз. Денелерибиз менен агайлардын денелери түз абалда турат, ийилбестен турат. Ушул акыбалда 30 секундтан 1 минутага чейин турабыз. Кийинки позабыз, авал, сол капталыбызга, сол чыканактарыбызга таянабыз. Ушул эле акыбалда 30 секундтан 1 минутага чейин турабыз. Биздин акыркы авалыбыз, стадия, ушул чыканактарыбызга таянабыз, треугольник кылабыз. Чыканактарыбызды треугольник кылган абалда 30 секундадан 1 минутага чейин турабыз. Ушуну менен планкадагы көнүгүүлөрдү бүтүрөбүз. Кыз балдардагы, уул балдардагы жасаса болот. Үйдө, короодо жасаса болот. Күндө жасап турсаңыздар, дене тарбиялык даярдыктарыңыздар абдан жакшы акыбалга келет. Урматтуу студенттер, биз азыр шартка байланыштуу, азыр бардык эле жерлерде ушул онлайн сабак өтүп атабыз. Ошого байланыштуу ушул упражненияларды ден соолукка канчалык пайдалуу экенин ушунда түшүнүшүңүз керек да. Азыркы мына ооруга байланыштуу ушул
спорт менен баардыгыбыз заниматься этишибиз керек. Ушундай упражнениялар жасашыбыз керек. Үйдө болобу, сыртта болобу, баардыгы ар дайым ушундай упражнениялар жасагыла, ден соолуктарды карагыла, баардыгыбызга ден соолук керек. Саламатта болгула, спорт менен заниматься этик.